Саламатсыздарбы жалпы кыргыз элим, сиздер менен бирге мен Россиядан. Бүгүн 10-октябрь күнү мына түнкү саат 1:52 өткөндө мен уктабай отурамын. Менин эмес жалпы ушу кыргыз элим, Россияда иштеген кыргыз элим баардыгы ушундай уктабай кычалатчылыкта деп айтсак болот. Тамак эчтеке өтпөй жатат. Ушундай кыргыз элимде ушундай жоготуулар, оор жоготуулар, жарадарлар жана жаш бала көз жумду. Ушундай кабарларды угуп биз кантип бул жакта жөн тура алабыз? Uyku жок. 4-октябрдан бери бизде мен эле эмес баардык эле кыргыздарда ушу Россиядагыларда ушундай болсо керек. Садыр Жапаров туурасында кандай мурун каршылыктар болгон парламентте ошолордун баарын көрүңүздөр. Менде такыр uyku келбей атат. Бирден электен өттү. Отуруп сиздер менен өзүмдүн кызыгаччылыгымды бөлүшөйүн дедим. Жана чындыкты мен дагы жакшы көрөмүн, адилеттүүлүктү. Садыр Жапаровду баардыгыбыз колдойлу. Садыр Жапаровду көрө албай ар нерсе сөздөр чыгарып атышат. Садыр Жапаровду Сооронбай Шариповичтин адам экенин деп дагы жалган сөздөр чыгарып атышат, ишенбеңиздер. Жана кыргыз элим, сиздерди жакшы көрөмүн. Мени аябай өкүндүрүп жатат ушул элдер жаракат алганы. Кудай ургур, бийликти талашкан, жаман сөз айтсаң катуу тийип калат. Жанына кашап салышат. Карапайым адамдарды курал катары колдонуп, эчтекеден кабары жок политиканы түшүнбөгөн эле бизде кыргыз карапайым адамдарыбыз жаракат алып, көз жумгандар болуп. Садыр Жапаров өзү больницага барып кабар алды. 19 жашта баланын бир колу кесилип, оң колунан ажырап жатат. 19 жашта бала 10 күн менен 1 күн ачы элек. Келечекте бала чакасын кантип багат, кантип иштеп жумуш кылып. Ушундай эле андан башка патриот адамдарыбыз, эркектерибиздин баардык кыргыз элинин эркектери патриоттор. Мен сиздер менен сыймыктанам. Ош Чаллабат, сиздер менен сыймыктанам Садыр Жапаровду колдогонуңуздар үчүн. Бизде ушул Россияда бүт кыргыздардын жүрөгү эзилип отурат. Мына видеолорду көрүңүздөр. Мына мигрант сүйлөптүр, эркек бала. Ушу стройкада канча кыргыз адамдарды ошо стройкада бетон кулап кетип, жарадар болуп, төртөө больницада жатат дейт. Оор жаракат алып, бир кыргыз каза болуптур. Айдан айын бийлик талашкан алдым жуттумдар. Кудайдан коркуңуздар. Кудайым силерди жазаласын. Кудайымдын каргышы тийсин сиздерге ушундай бейкабар, ушундай жөнөкөй адамдарды курал кылып колдонуп, ошолорго жаракат алып, инвалид кылып, дүйнөдөн дагы көзү өтүп кетти сиздердин айыңыздардан. Сооронбай Шарипович, сиз күнөөлүүсүз ушунун баардыгына. Журналисттер туура кабар берип, жакшы ушу Садыр Жапаров туурасында жакшы кабарларды бериңиздер. Кудай жазалап коет. Сиздер кыргыздардын келечегин ойлоңуздар. Акчага сатылбаңыздар. Садыр Жапаровду мен түшүнүп жатам. Элдиги күйүп, колунан болгон нерсесин, ушу ичиндеги болгон нерсесин баардыгын жакшылык нерселер менен бөлүшөйүн деп жатат. Өзү жалгыз болуп, мына элин колдоп, элим менен болуп, бийликтеги адамдардын баардыгы четке кагып, көрө албастык кылып жатышат. Баардыгына бийлик керек. Аларга адамдардын жашоосунун кереги жок. Мына 19 жашта Үмүтбек Алтынбек уулу, мен ошого ичим аябай ачып отурат. Аябай эле ичим ачып, эч нерсе да жегим келбей отурат. Айдан айын кыргыз элим, сиздердин баарыңызды жакшы көрөмүн. Эмнеге бөлүнүп жатасыздар? Эмнеге ушул балга чейин иштеген бийлик эч нерсе кылбады, натыйжа чыкпады? Эмнеге ошол адамды кайта колдоп жатасыздар? Сиздерден суранам, Садыр Жапаровду колдоп, баарыбыз бир колдойлу кыргыз элим, карапайым элим, сиздерди эч ким ойлобойт. Курал болуп кала бересиздер. Кыргыз элим, сиздер менин жанымсыздар. Силер оорубагыла. Жамандык көрбөңүздөр. 10-октябрь күнү жакшы эчиңиздер жарадар болбой, эсен аман ушу митингде жакшы Алланын алдында Алла асырап силерди, Алла колдоп, жаракат албай, жакшы ушу Садыр Жапаровду колдоп алыңыздар. Садыр Жапаровду этият кылыңыздар. Душмандары көп. Мына Алмаз Шадаев ушундай ыр чыгарыптыр. Мен ыраазымын. Алмаз Шадаев, иним, сага ыраазымын. Сен ушул 4-октябрь голос бере элекке чейин эле ушул ырыңды чыгардың эле. Баардыгын билип, сезгендей баардыгын чыгарган экенсиң. Кутту сен айткандай уктар атылып, ошондой нерселердин баардыгы болду. Алмаз, сага дагы
Аллахым ден соолук узун өмүр берип бактылуу болгон. Ушундай бизге элге журтка күйгөн чынчыл адамдар Кыргызстанда туулуп өсө берсин. Ашкорлор, алдым жуттумдар жок болсун дагы түгү менен. Мен бул каналдарды, кабарларды угуп отуруп, адамдарды сындап, менин эмес баардык кыргыз элин сындап билип койдук. Баардыгына дүйнө керек, элдин кереги жок. Өзүнүн бизнесин ойлоп, чөнтөгүн ойлоп, бала чакасын ойлоп, өзүнүн гана чөнтөгүнө ойлогон ашкорлор иштеп жүргөнүн эми баардыгыбыз билдик. Анан кыргыз элим өзүңө кел, эки бөлүнбө, бири-бириңди урба, бири-бириңе жамандык кылба. Биз керекпиз бири-бирибизге. Политиканы жакшы түшүнбөй туруп эле колдоп кете бербеңиздер. Бизди келечекте Садыр Жапаров колдоп, жакшы кыйынчылыктардан чыгарып, ашкорлордон, сүткөрлөрдөн асырайт. Ишениңиздер Садыр Жапаровго. Мен Садыр Жапаровду көргөн эмесмин. Мен видеолорун көрүп, мен дагы жаңы эле мына абактан чыккандан кийин өмүр баяндарын угуп баардыгын кандай адам экенин билдим. Анан кыргыз элим видеолорун көрүңүздөр, өмүр баяндарын окуңуздар. Сооронбай Шарипович, пандемия болду. Мен ошол маалда дагы мен видео тартып чыгаргам, сизден суранганмын. Элдин баары суранган. Пандемия болду. Сиз элди колдогонуңузду сезбедим. Канча адамдарыбыз көз жумду. Эч ким кол сунбады. Өз чөнтөгүн ойлошуп, керек болсо дар-дармектөрдү өзүнүн үйүнө култап алган бийлик ашкорлорду дагы көрдүк. Элди эч ким ойлогон жок. Мына Россияда пандемияда балалууларга дагы пособияларына акча кошуп берип, пенсионерлерге жана ар бир иштебеген адамдардын баардыгына зарплаталарын, иштеген адамдын зарплатасын да кылып толук төлөп жардам кылды. Бизде Кыргызстанда андай жардам болгон жок. Өкмөттөн эч кандай жардам болгон жок. Адамдар көз жумду дары-дармектин жетишсиздигинен. Сооронбай Шарипович, сиз аябай күнөөлүүсүз. Жаш баланын өлүмүнө, бир колунан ажыраган балага жана ошондой эле реанимацияда жаткан биздин кыргыз боорлорубузга, карапайым адамдардын жашоосуна кол салдыңыз. Карапайым адамдарды бири-бирине душман кылып, эки жакка бөлүп. Аллахыма тапшырдым сиздерди. Ким жамандык кылса кыргыз элиме, Аллахым жазаласын. Бул күнөөдөн өтөсүздөр баардыгыңыздар. Бала чакаңыздарды ойлоңуздар. Баардык адам түркүп болуп калган эмес. Бизде аябай билимдүү Чыңгыз Айтматов, Чубак Ажы жана ошондой эле көптөгөн акылдуу адамдар каза болду. Кудайга тобо кылып, өмүрүңүздү суранып жашаңыз. Мен бүт каналдарды көрүп отуруп, мен адамдарды сынап баарын билдим. Айдархан Мадумаров эч кимге кошулбаганын билдим. Айдархан Мадумаров менен Садыр Жапаров бирге иштешине мен көзүм жетет. Себеби Айдархан Мадумаров эч кимге ээрчиген жок. Мына элди үгүттөгөн аял киши Элвира Сурабалдиева жана Жанар Акаевдер элге душмандыгын көрсөттү. Ээрчибеңиздер. Ошол Элвира митинг кылып, ошол күнү каза болду. Ошол бизде 19 жаштагы бала. Көргүм келбейт. Элвира үйдүн жалгыз баласы, айдай чырактай баланын убалы тийсин сиздерге ок аттырган адамга жана ок аткан адамга. Ойлонуп уйку жок. Прямой эфирлерден көрүп, башыбыз ушу түз кабарлардан чыкпай калды, кабар угуп. Анан ошондой эле кыргыз элин баарыңыздарга сабак кылып айтып кетмекчимин. Ушул сиздер көңүлүңүздөргө жакпаган бийлик сүткөрлөрдүн видеолорун такыр көрбөй эле коюңуздар. Көргөндө сиздерге сөзү менен, алдамчы түлкүлүк сөзү менен өзүнө тартып кете турган сөздөрдү сүйлөсө, сиздер ишенип кетишиңиздер мүмкүн. Садыр Жапаровду аябай каралап жатышат. Атамбаевди мен жаман дебейм. Атамбаевди мен сыйлайм, себеби Атамбаев кыргыз эли менен Орусиянын ортосунда келишим түзүп, кыргыздарга, ушу мигранттарга жеңилдик кылып, без патент иштеп, келип эле регистрация менен эле любой ишке иштегенге келишим түздү. Элге пайда келтирди. Мен сизди сыйлайм, Атамбаев, бирок сиз ушундай Садыр Жапаровго каршы чыкпай, колдоп иштешиңизди суранам. Сиз жакшы адамсыз, эч кимге жетеленбеңиз.
эч кимге жетеленбеңиз. Сиздин айланаңыздагы адамдар эмне кылды? Алмазбек Атамбаев бир жашка барып калдыңыз, бир топ жашка. Сизден биз үлгү алышыбыз керек. Адилеттүүлүктү чечиңиз, адилеттүүлүк менен иштеңиз. Мен сиз абакта отурганда сиздин ушу Аллахтан суранып, атамдай көрүп, ушу абактан чыгышыңызды суранып Аллахтан. Видеолорумда дагы сиздин ушундай күнөөсүз эмес экенсиңизди тастыктап видеолорго чыгарып жаттым. Алмазбек Атамбаев, сизди сыйлайбыз. Бирок адилеттүү болуңуз, каршы чыкпаңыз Садыр Жапаровго. Саламатта калыңыздар, каналыма катталып алыңыздар.